Талон Турдумаматович, саламатсызбы? Тығыз графигиңизди уақыттап, биз менен маек куруп жатканыңызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иш сапарыңыз аяктап баратат. Ушу 2 күндүн ичинде кандай маселелерди чечкенге жетиштиңиздер? Авиа каттамдардын санын көбөйтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү деп уктук. Анан өзүңүз билгендей билет баалары абдан кымбат болууда. Жанагы обоснование деген кагаздагы биздин мекендештерге бир топ маселе жаратууда. Россия Федерациясына келгендигибиз аябай жакшы натыйжаларын берди деп эсептейм. Анткени бир топ ушул экономикалык абалды бүгүнкү күнү пандемиянын кырдаалын ошону менен биргеликте ушул миграция тармагында да бир топ маселелерди талкуулоого жетиштик. Биз тараптан негизги болгон көйгөйлүү маселелер бул биринчи кезекте ушул миграция тармагында болду. Биздин жарандарга тоскоолдук жаратып аткан жанагы кара тизмелер. Ошондуктан бул багытты чечиш боюнча биз эки тараптуу ушул чек-аралар аралык келишимдерди түзүү жөнүндө бир макулдашууларга келдик. Мындан сырткары бүгүнкү күнү ОМС маселеси. Биздин жарандар Россия Федерациясында иштеп жатып, ошол ОМС жок болгондуктан улам ушул балдары дагы мектепке кирүүдө жана садикке орношууда бир топ түйшүктөр жаралды. Ошого байланышкан маселелерди чечип берүүнү өтүндүк. Анан бүгүнкү күнү негизги көйгөйлөрдүн бири бул авиа каттамдар. Биздин жарандар жанагы билеттер кымбат болгон себеби бир тараптуу эле учуулар болуп атат. Ага дагы ушул пандемиянын кесепети тийгизип атат. Мындан сырткары ушул каттамдарды көбөйтүү жөнүндө маселени көтөрдүк. Албетте Россия Федерациясы бул жөнүндөгү маселелерди колдоого даяр экендигин билдирди. Бул боюнча биз ошол парламент аралык маселелерди Вячеслав Викторович Володин мырза менен сүйлөшкөн учурда бул маселелерди биз белгиледик. Алар бул маселелерди чечүүгө даяр экендигин белгилешти. Мындан сырткары саясий кырдаал боюнча дагы маселелер көтөрүлдү. Кыргызстан бүгүнкү күнү бүт эл аралык милдеттенмелерди аткарууга даяр. Ошондой эле эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерди кол коюлган келишимдерди толугу менен аткарууга даяр экендигибизди биз билгиздик. Анткени биз бирдиктүү евразийский мындай экономикалык биримдиктебиз. Мындан сырткары ОДКБда, ШОСто бир ири уюмдарда биргеликте кызмат кылабыз, кызматташабыз. Албетте бул биз үчүн чоң мындай милдеттенмелер, анан жоопкерчиликтүү биз жанагы аракеттер. Ошондуктан бул багытта дагы биз жакшы сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Жакшы. Мекендештер менен жолукканда жакшы кабарыңыз бар экен. Төраганын алдында чет жерде жашап, эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын маселелерин көңүл бурган, алардын мамлекеттик органдар менен байланышын чыңдаган кеңеш түзүү боюнча тест кемеге кол коюп турсуз. Негизи эле ушул кеңештин курамына кимдер кирет, кандай иштерди алып барат? Эң маанилүү багыттардын бири бул миграция тармагы да. Анан демек бизде бүгүнкү күнү Россия Федерациясында расмий маалыматтар боюнча бир 700 миңден ашык биздин мекендештери ушул жерде кызмат кылып атышат, ушул жерде иштеп атышат. Ошондуктан бул багытта биз мындай тиешелүү шарттарды түзүп бериш керек. Албетте түйшүктөр, маселелер көп. Аны чечиш жолдорун карап чыктык. Анан биринчи кезекте ошол Кыргыз Республикасынын жоопкерчилигинин төрагасы катары биз ошол төраганын алдындагы атайын кеңешме түздүк. Ал кеңешменин алкагында биз чет өлкөдөгү биздин жарандар менен кызматташуу, диаспоралар менен жана ошого байланышкан кандай түйшүктүү көйгөйлүү маселе болсо, жогорку кеңеш аркылуу мыйзам чыгаруу жолдору менен чечүү үчүн атайын ошондой кеңешме түзүлдү. Мен ойлойм бул кеңешме жакшы өзүнүн жыйынтыктарын берет деп ойлойм. Биз өзүбүздө качан жумуш ордунун түзгөндө, тиешелүү майналарды төлөп бергенде албетте бул маселе чечилет. Бирок ага чейин биз бир топ маселелерди карап чыгыш керек. Бул биринчи кезекте бул
конституциялык реформа. Биринчи кезекте элдин өзүнөн сурап эл тандоо жасаса, бизде кандай мамлекет болуш керек, президенттикпи же парламенттикпи? Ошо элдин добушунун негизинде биз анан ошого ылайыкташтырып конституциянын долбоорун даярдап, анан аны дагы референдум аркылуу кабыл алып, анан ошого жараша мындай ишти алып барышыбыз керек. ЕСтин алкагындагы кызматташтыкты биз улантышыбыз керек. Бул деген чоң рынок. Рыноктун ичинде чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бул негизги багыттардын бири. Ошону менен биргеликте биздин өзүбүздүн ресурстарды туура пайдалануу. Бизде бардык тармактарда мүмкүнчүлүктөр бар. Ири тармактарда алып карасак, бул гидро станцияларды куруу, ошол экинчи иретте ошол өзүбүздүн кен байлыктарды туура пайдалануу, завод фабрикаларды куруу, айыл чарбачылык багыты дагы бир чоң багыттардын бири. Ошол жерде бир органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүп, анан ошол рынокко сатуу. Бир топ программалар бар бүгүнкү күнү. Ал ошол эле Жогорку Кеңештин төрагасынын алдындагы бизнес кеңеш деген бир уюм бар. Ошол жерде бул программаларды да карап чыгып атабыз. Ошол экономикалык багытты карап чыгып, анан ошол реалдуу бир чоң ири долбоорлордун тегерегинде маселелерди козгоп, бардык Кыргызстанда жашаган мындай ойчул, жакшы бир программасы бар, ою бар, бир пландары бар адамдарды бардыгын чакырып, бир площадка түзүп алар үчүн. Анан ошол жерде талкуу жасап, анан бирдиктүү бир программа түзүп туруп, ошол программанын тегерегинде биригип туруп, анан белди байлап, аларды иш жүзүнө ашырышыбыз керек. Бул келечекте Кудай буйрса бул багытта бир топ иштер жасалып атат. Коронавирус менен күрөшүүдө дары-дармектер жетиштүү болуп жатабы? Эпидемиологиялык кырдаал бүгүнкү күнү мындай бир темпте баратат. Кыргызстанда дары-дармектер бүгүнкү күнү толугу менен жетиштүү. Бул көзөмөлгө алып, күн сайын ошол багытта карап аткан министрликтер менен иштерди алып баратабыз. Бүгүнкү күнү Россия Федерациясында ушул сапарда ушул маселени көтөрдүк. Кошумча жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти. Мен ойлойм, бул багытта толук кандуу иштер жүрүп атат. Жакшы. Айтсаңыз, ушу сиз тараптан эле ушу мамлекеттик органдар тарабынан келе жаткан президенттик шайлоону адилеттүү жана атаандаштык негизде өткөрүү боюнча кандай иш-аракеттер жүрүп жатат? Эң биринчи маселе бул ошол президенттик шайлоону так таза өткөзүү. Бул бизди дүйнөлүк коомчулук баарды карап турат. Бизге өтө чоң мындай жооптуу маселе бул. Ошондуктан ушул маселени ачык айкын өткөзүү. Экинчи маселе анан кийинки референдум. Конституциянын негизги биздин мыйзамды кабыл алуу. Биз ушул өзүбүздүн жолугушууларыбызда дагы бардык эл аралык өкүлчүлүктөрдөн өзүнүн өкүлдөрүн жиберүү жөнүндө ошол келип шайлоо учурунда катышып, шайлоонун адилеттүү жана таза өтүү боюнча өзүнүн мындай катышып, өзүнүн пикирин билгизүү үчүн сунуштарды бердик. Албетте алар бүгүнкү күнү ал каттарды алышты. Толук кандуу ошол президент шайлоо өткөн учурда ага болуп аткан даярдыктар боюнча, анан кошумча ошо өткөн күнү дагы алар ал жерде болушат. Анан өзүнүн мындайча айтканда пикирин билгизишет. Бул биз үчүн аябай чоң мааниге ээ, анткени бардык дүйнөдө ошол биздин процессти карап турушат. Биз ал үчүн бардык толук аракеттерди көрөбүз. Коррупция менен күрөшүү кандай жүрүп жатат? Аракеттер кандай? Ири ушул коррупцияга аралашкан факторлор, анан коррупцияга алып келген себептер эмне болуп атат? Анан ошол кайсы адамдар? Албетте буну разграничивать этип, анан ошого тиешелүү чараларды колдонуш керек. Биз жанакы
коррупциялы алып келип аткан себептери менен эмес, жанагы натыйжалар менен эмес, а себептери менен күрөшүш керек да. Бул адамдык факторду исключать этиш керек. Кайсы багыт болбосун, таможня багытындабы, жанагы салык багытында болобу, биз жанагы адамдын аралашуусун азайтышыбыз керек. Бардыгы ушу электрондук форматта болуп өтүүсү албетте ушул коррупциялык элементтерди четке кагат. Мындан сырткары ошондой багытта бүгүнкү күнү чогуу ушу эл аралык бир кандай тажрыйбаларды колдонуу, заманбап технологияларды колдонуу бул чоң ийгиликтерге алып келет деп ойлойм. Анан албетте принципиалдуу позиция болуш керек бул жөнүндө. Кудай буюрса, мына азыркы учурда болжол менен бир 1,5 миллиард сом топтолуп калды. Өлкөдө экономикалык амнистия жөнүндө мыйзам каралып атат. Мен ойлойм, булардын бардыгы ошол оң таасирин тийгизет деген ишеничтемин. Талант Турдуматович, сизге чоң рахмат. Рахмат.